Президент Садыр Жапаров Кыргызстандагы тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылынын алкагында бүгүн Ала Арча мамлекеттик жаратылыш багынын аймагында ийне жалбырактуу көчөттөрдү отургузуп, Жашыл Мурас улуттук өнөктүгүн баштады. Иш-чарага ошондой эле эл аралык уюмдардын, дипломатиялык корпустун өкүлдөрү, президенттин администрациясынын кызматкерлери, мамлекеттик органдардын жетекчилери, президенттин иш башкармалыгынын жана Бишкек мэриясынын кызматкерлери катышты. Иш-чаранын катышуучуларынын алдында сөз сүйлөп жатып, мамлекет башчысы климаттын тез өзгөрүшү, аба ырайынын начарлашы жана мөңгүлөрдүн ериши Кыргызстан үчүн эле эмес, дүйнө жүзүнүн көйгөй экенин белгиледи. Дүйнө жүзүндөгү ар бир адам ким болбосун, кайсыл өлкөдө жашабасын, климатка терс таасир эткен көрүнүштөр менен күрөшүүсү керек. Бийик тоолуу, кышы суук, Кыргызстандабы же ысык Африкадабы айырмасы жок. Анткени дүйнө жүзүндө климат, аба жана табият боюнча мамлекеттер ортосунда чек ара жок. Биз бардыгыбыз бир аба менен дем алабыз деген ал бардык өлкөлөрдү Кыргызстандан үлгү алып, табиятты жана климатты коргоо маселесинде сөздөн ишке өтүүгө чакырды. Садыр Жапаров Жашыл Мурас улуттук өнөктүгү жалпы өлкө боюнча ар бир аймакта өтүп жатканын жана жыл сайын өтүүчү салтка айланаарын белгиледи. Жыл сайын өлкө боюнча 5-6 миллион көчөт отургузуу пландалууда. Мына быйыл баштадык, жылда улантабыз. Анан ар бир региондо бүгүн, райондо, айыл өкмөттөрдө ушул иш-чара жүрүп жатат. Жылда уланмакчы. Былтыр биз Глазго шаарына барганда саммитке тоолорду туруктуу өнүктүрүү жылы деп жарыялайлы деген демилге көтөргөнмүн 22-жылды. Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 76-чы сессиясында колдоп бердиңиздер. Ошондуктан бардыгыңыздарга, дипломатиялык өкүлчүлүктөргө, бардыгыңыздарга терең ыраазычылык билдиремин. Эмне үчүн биз Жашыл Мурас деп атадык? Анткени ар бир адам өзү жашап өткөн дүйнөдө мурас калтырып кетүүгө милдеттүү. Ар бир адам өзүм үчүн эле жашап өтүп кетишим керек бул дүйнөдөн деген максатты койбош керек. Анткени биздин балдарыбыз өсөт, неберелерибиз, чөбөрөлөрүбүз жашайт кийин. Ошого биз ар түрдүү мурастарды калтырып кетүүгө милдеттүүбүз. Ушул жерде турган ар бирибиз милдеттүүбүз. Мурастардын ар кандай түрлөрү болот. Акчалай мурас болот, дүнүйө менен мурас болот, климаттык мурас болот, мына ушу табияттын мурасы. Мурастын түрлөрү көп. Анын ичинен эң маанилүүсү ушул мына табият мурасы. Анткени таза аба жутпасаң, таза суу ичпесең, жакшы жашоо жок. Ошондуктан биз Жашыл Мурас деп атап, келечек муунга ушундай таза табиятты калтырып кетели деп чечтик. Президент Садыр Жапаров мамлекеттик органдардын бардык кызматкерлерин жана Кыргызстандын элин Жашыл Мурас улуттук кампаниясына активдүү катышууга, көчөт отургузуу менен гана чектелбестен мындан арыда көзөмөлгө алып, кам көрүүгө чакырды. Андан ары иш-чаранын катышуучулары паркка бак-дарактардын көчөттөрүн отургузуп, анын аймагын тазалап көрктөндүрүштү.